Агро өнөр жай комплексин кредиттөө долбоору боюнча жеңилдетилген насыя ала турган компаниялардын тизмесинде кызыкчылыктардын кагылышы байкалууда. Анткени насыя алып жаткандардын арасында министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, депутаттардын жакындардын компаниялары бар экен. Бул маселени көтөргөн Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жөнөкөй фермерлер көз жаздымда калып, аларга насыя алууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй калганын айтып чыкты. Мен чалган айыл өкмөттөрдүн бирөөсү да окуп калыптыр. Аябай сүйүнүп алышты. Биз жакта биз деле айтып фирмаларга айтат элекпиз, ошондой Эльвира Жоралбековна качан берсек болот деп. А тизме уже топтолуп калыптыр. Банктарда уже каражатты деген эми биз макул болобуз да, парламент каршы чыкпайт да, жазгы талаа иштери башталып атат. Мындай азыр курчап турган убакыт болуп атат да. Срочный порядке бериле турган убакыт, ошо менен колдонуп, мен түшүнбөй калдым, бул жерде деген Жогорку Кеңештин депутаттарынын компаниялары жүрөт. Бул жерде Ак үйдүн, өкмөттүн мүчөлөрүнүн компаниясы, эң жогорку деңгээлде мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт да. Бул кандайча? Эльвира Сурабалдиева насыя ала турган ири компаниялардын тизмесин өзүнүн баракчасы аркылуу интернетке жарыялады. Ага ылайык кара иштетүүчү 73 ишканага дээрлик 4 миллиард сомго жакын насыя каралган. Арзан кредитке жазылгандардын ичинде бир да кызматкер иштебей, социалдык төлөм жүргүзбөгөн ишканалар да бар экен. Осо Бахус Юк деп турат, 76 миллион кредит алабыз деп турат. Ошондо деген количество работников 0, соцотчисление 0. Такыр эчтеке төлөнбөптүр. Бул деген фирма пустышка да. Дагы 100 миллион сом берилип атат, мына бияктан деген. Бир киши иштейт экен. Соцотчисление деп берип атыптыр, бирок деген суммалары эми бир киши иштеген бул кандайча компаниялар болуп атат да. Жарыяланган тизмеде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин баласы башкарган ун өндүргөн ишкана да киргизилген. Мындан сырткары депутат Эмил Токтошовдун жубайына тиешелүү ишкана, Медербек Саккараевдин баласы жетектеген компания бар экен. Медербек Саккараевдин айтымында уулуна тиешелүү томат чыгарган компания өндүрүшүн кеңейтүү үчүн насыя алууга документ берген. Бирок эл өкүлү ага тиешеси жок экенин, эч кимдин кызыкчылыгын коргобогонун айтат. Если у них действительно есть компании, которые занимают. Тизмеге кимдер киргенин билбейт экенмин. Эгерде аткаминерлердин, депутаттардын туугандарынын, жакындардын ишканалар болуп, бул тармакта иш алып барса, эмнеге насыя берилбеши керек. А эгер жок эле кошулуп жатса, анда бул туура эмес болуп калат. Баламдын компаниясы 600 гектар жерге помидор эгет. Агрардык секторду колдоо, агро өнөр жай кластерлерин өнүктүрүү максатында министрлер кабинети агро өнөр жай комплексин кредиттөө долбоорун 16 мартта бекитип, мамлекеттик РСК жана Айыл банкына 10 миллиард сом бөлгөн. Кайра иштетүү тармагына 4 миллиард сом каралган. Ишканаларга финансылык мүмкүнчүлүктөргө жараша 150 миллион сомго чейин 5 жылдык мөөнөткө берилет. Насыя 6% менен берилип, алгандар 5 жыл ичинде кайтарып бериш керек. Бирок азырынча банктар менен каржы министрликтеринин ортосунда келишим түзүлө элек болгондуктан, кайра иштетүү тармагынан эч ким насыя ала элек экен. Биз азыркы күндө өзүбүздүн документтерди, ички нормативдик документтерибизди ушу тескемеге ылайык өзгөрттүк. Биз бүгүнкү күндө каржы министри менен келишим күтүп атабыз да, келишим түзүлгөндөн кийин берип баштайбыз. Предварительный тизме келген. Бул тизме менен биз азыр иштейбиз да. Эгер чейин айттым го, эгер ушул тизмеге көрсөтүлгөн ишканалар Айыл банктын талаптарына жооп берсе, анда берилет. Эгер жооп берсе, берилбейт. Ал бул тизме жөн эле каалаган адамдар ушул биз алабыз деген каалаган дыйкандар, кластерлер кирген да. А биз булардын үчүн ушул кластерлер боюнча бир да чечим кабыл элекпиз. Тизмени Айыл чарба министрлигиндеги кызматкерлер менен кластерге кирген ишканалардын өкүлдөрү түзөт экен. Бирок аталган министрлик коомчулукка чыгып кеткен тизмени артка чакыртып алыптыр. Алар кандай критерий менен такталганы да белгисиз. Маалыматтар боюнча 2 күндөн кийин ишканаларга кандай тартипте насыя берилери талкуудан кийин аныкталат дешет. 9 айыл чарба продукциясы боюнча 9 кластер ассоциациялар бар. Ошол ассоциациялар тарабынан берилген тизме болчу бул. Негизи бул тизмени азыр чакыртып алдык. 21-нде мына бизде ошол кластердик кеңешме өтөт. Ал жерге депутаттар да келип катышат, Жогорку Кеңештин депутаттары ошолор менен биргеликте ошол тизме болобу болбойбу, экинчиден боло турган болсо ар бир ошол тизмеге кирген компания боюнча ошол жерде талкуу болот кенен. Ошол кызыктар тараптар келип катышат. Ошол менен биргеликте ошол ассоциациялардын мүчөлөрү жана ошол кирип аткан тизмеге кирип аткан компаниялар да келип катышат. Ошонун негизинде мен айтат элем, ошол тизме бекитилгенден кийин, талкуудан өткөндөн кийин гана ошол тизмени ачыктайбыз го деп.
Өткөн жылы ноябрда президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында жеңилдетилген кредиттерди берген мамлекеттик банктардын ишмердүүлүгүн текшерип чыгууну Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырган. Анда өлкө башчысы мамлекет тарабынан айыл чарбасын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттын 3% гана дыйкандар алып, калган 97% ишкерлер, депутаттар, министрлер, губернаторлор жана алардын жакындары бөлүп алып жатканын айткан. Кийинчерээк УКМК Айыл банкында жемкорлук боюнча иликтөө иштерин баштаганын билдирген. Алар айрым компанияларга насыя мыйзамсыз жана туура эмес бөлүштүргөнү аныкталганы кабарланган. Рахат Жаныбекова, Адлет Чокоев, Ерлан Кемелбеков, НТС.